Assalamu alaikum, hurmatlı Muz TV YouTube kanalımızın kattалушылары. Біздің Өзбекстандағы көрушілеріміз саламатсыздарбы? Бүгінгі чыгарылышыбыз туғандар Өзбекстанның Ташкент шаарындағы ушул эки атты сіздерге тартып көргөзүп бермекчибиз. Бул аттар улакта чабылып жүргөн улактын аттары сатууга коюлду туғандар. Бул жерде эки ат чыгат туғандар. Биринчиси ушул өзүңүздөр көрүп турган сөрдүү кара Тайсон Кайман атындагы атты биринчиге койдук туғандар. Бул аттын жашына эсептесек 5 жаш, асый боюнча 2 асый болуп калат туғандар. Ушул ат сатууга чыкты. Улагы таамай үйүргө коюлган эмес. Таза жылкылар сатууга коюлуп атат. Алдыдагы номерлерге чалып байланышыңыздар. Баасы болсо туғандар, баасы $5,500 кеми бар деп айтылды. Алдыда мен WhatsApp номерди коюп койдум туғандар. Ташкент шаарына жакын жайгашкан биздин ат ишкобоздору байланышсаңыздар болот. Азыр кийинки атты дагы көргөзөбүз. Анын Кайман аты Жейрен деген Кайман аттагы экинчи ат сиздердин назарыңыздарга чыкмакчы. Тайсон Кайман атты ат негизинен бул жоош ат, аябай жоош ат экен. Ээсинин айтуусуна караганда аябай жоош экен туғандар. Ушу финансылык жактан керек болгондугуна байланыштуу сатууга коюп жатат экен. Мынакей достор, биздин өзбекстандык туугандар аттар кандай экен, аны комментарийге жазып калтырыңыздар, өзүңүздүн оюңузду пикир кылып калтырып. Биринчи ат жактыбы же экинчи атпы, аны комментарийден жазгандарыңыздар күтөбүз. Баалар болгон көз караштарды жазыңыздар туғандар. Эми биз кийинки экинчи Жейрен деген күчтүү атка өтөбүз. Достор, экинчи атка кезек келип жетип калды. Бул экинчи ат, мынакей метр менен өлчөп жаткан, бою 1,65 сантиметрде чапчаган Жейрен деген Кайман ат. 7 жашта, 7 жаш болгондо асый боюнча 4 асый болуп калат. Ушул аттагы сатууга коюлду туғандар. Улагы күчтүү, улакта чабылып жүргөн балбандар чапкан бул аттын баасы дагы $5,500 коюлду. Толук маалыматты туғандар алдыдагы экранда көрсөтүлүп жаткан номерге чалып толук маалыматты алсаңыздар болот. Мынакей туғандар, бүгүнкү чыгарылыш ушул эки атты тартып көргөзүп берип жаткан Муз ТV каналы. Биздин каналга катталып кетиңиздер туғандар. Бул аттын эми жооштугуна келсек, жооштугу таккага жоош, жеп ичиши жакшы, ээсинин айткан маалыматына караганда туғандар. Мына туғандар, ушуну менен бүгүнкү чыгарылышыбыз Муз ТV каналы эки атты тартып көргөзүү менен соңуна чыгармакчы. Бул видеону толук көрүп, аттарды байкаңыздар, комментарий жазыңыздар. Баарыңыздардын жумаңыздар марек болсун. Yürü, hasta hadi. Sal nıqtalab ana qilin. Chapga o'ngga qilgin. Bitta joyda aylantiring. Ha, aylant. Bunu mingyapsan toq.
Bo'pti, sekin to'g'ri kelyapti.